Урматтуу журналисттер, Адахан Кимсанбаевич боюнча, протокол чыры боюнча менде эч кандай юридикалык маалымат жок. Себеби ал иштин баарын башкы прокуратура тергеп атат. Ошондуктан иштин жагдайлары, анын толуктоолору, анын ичиндеги ар түрдүү иш аракеттердин бардыгы ошол иштин ичинде болот. Ошондуктан мен азыр ал боюнча эч кандай бир юридикалык жактан обоснованный жооп бере албайм. Ал жумуш, ал кылмыш иши, дагы бир жолу айтайын, башкы прокуратура тарабынан тергелип атат жана жакын арада бүтөт деген ойдомун. Кыргызстандын региондорунда атайын кызматтын имараттары бул мамлекеттин бюджетинен курулуп жатабы же кайсыбир демөөрчүлөр тарабынан? Бул билесиздер, биз атайын кызматпыз. Ошондуктан көптөгөн маселелерди, биздин ичибизде болуп аткан маселелерди биз ачыктаганга милдеттүү эмеспиз. Бирок эң башкысы ошол ГКМБ ушуга чейин эч каралбай калган. ГКМБдын жерлердеги имараттары үстүлөрдөн суулар өтүп, ар түрдүү бир библиотекаларда же бир концертный залдарда, ар түрдүү жерлерде отуруп иштеп калышкан. Ушуга чейин келген жетекчилер бул боюнча эч кам көргөн эмес, мамлекет жетекчилери кам көргөн эмес. Ошондуктан биз былтырдан баштап кам көрө баштадык. Былтыры 11 райондо жаңы имарат салдык. Бир облустук управление башкармалыктын жаңы имаратын салдык. Жана көптөгөн имараттар дагы деле салынып атат бүгүнкү күндө. Быйылкы жылы биз былтыркыдан дагы бир нече эсе көбүрөөк аракеттерди кылабыз. Өзүбүздүн кызматкерлерге жашоо, иштөө шарттарын түзүп бергенге. Себеби ушул убакка чейин атайын кызматтын кызматкерлери эч кандай каралбай келген. Ошондуктан бул маселелер келип ушу түйүнү эми биз чечип атабыз. Это секретная информация. Президент дипломдорду текшерүү боюнча. Вот диплом текшерүү боюнча мен бир кичине 2 минут маалымат берип коеюн, уруксат берсеңиз. Азыр дипломдор текшерүү боюнча мен ошол жума күнү, пятница күнү чоң совещание өткөздүм президенттин поручениясы негизинде. Азыр айыл өкмөттөрдөн баштап министерстволорго чейин бардык дипломдордун наличие гражданства госслужащийлердин и наличие диплому о высшем образовании. Ушулар баарын текшерип чыгабыз. Эгерде подделкалар боло турган болсо, кызматынан болсо кызматын алабыз. Анан ошол жылдардан бери келтирген, мамлекет келтирген зыянын төлөттүргөнгө аракет кылабыз сот аркылуу. Бул биринчиден. Себеби 1995 жылдан баштап дипломду, жасалма дипломдорду берүү, жасалма паспорттарды берүү күч алган. Ошондон бери мына 25 жылдан ашык убакыт өттү. Ал маалда жасалма диплом алган кээ бир адамдар бүгүнкү күндө чоң кызматтарда болуп калды. Айыл өкмөттүн башчылары, акимдер, шаардын мэрлери, губернаторлор, министрлер мүмкүн бардыр, же болбосо зам министрлер бардыр. Ошолордун бардыгын бир саат текшерип чыгабыз. Кстати, ар бир депутат жогорку кеңешти дагы биз текшерип чыгабыз. Бизде ошондой мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Анан кийин мына жанагы мен иним Шайырбек жөнүндө айтылып атпадыбы? Ал депутат болуп келди, иниси тияк бияк депчи. Шайырбектин шайлоо кампаниясында жүргөндө, шайлоо кампаниясы башталганда, чтобы ар түрдүү сөздөр, башкалар болбосун деп туруп, мен ага айтып, мамлекеттен чыгарып жибердим. Ал шайлоого 2 күн калганда гана мамлекетке келди. Анын паспортун дагы кирген чыкканын текшерсеңер болот. Кээде 3-чү күнү келди, 4-чү, 5-чи күн 2 күн гана эл менен жолукту. 2 күн күнүнө 3-төн кылдырып 5-6 жолугушуп өткөздү. Анан ал эл тарабынан шайланып келди. Эмне үчүн? Конечно, анын жеке өзүнүн заслугасы болбосо дагы ал жерде менин заслугам бар. Себеби көптөгөн жылдардан бери мен ал жерде депутат болгонмун, көптөгөн жылдар шайланганмын. Элге тынбай ар дайым жардамымды берип келем. Мындан ары да өмүр өткүчү жардам берем. Анан мен кече шайырды чакырып айттым. Эми иним көптөгөн ушундай критикалар айтылып атат. Эми үйдө бир эле саясатчы болуш керек.
бир эле саясатчы болуш керек. Сен саясатчы болбой эле кой. Элге бере турган жардамыңды итак эле ошакта бере бер. Мандатыңды тапшырып бер деп мен аны айттым. Конечно, ал эл тарабынан шайланган, бирок ошондой болсо дагы ал мен айткан сөзүмө макул болду. Мына жакынкы күндөрү Шайырбек өзүнүн мандатын өткүзүп берет жана эч кандай биздин Ташиевтердин үй бүлөсүндө 2 же 3 саясатчы болбойт. Жападан жалгыз гана мен саясатчы болом. Мен саясаттан кеткенден келип алып боло берсин, жүрө берсин, башкара берсин. Ал бул иш бизде. Бул бажы кызматынын башчысынын кармалышы толук бойдон биздин сотрудниктер тарабынан жүргүзүлгөн. Бул кылмыш иши бизде тергелип атат. Бул жерде толук маалыматтар, фактылар бар. Ал киши уже мына 3-чү айга кетип аткан, иштегенде 3-чү айга кетип аткан. 1 ай жакшы иштеди. Биз көзөмөлдөп турдук. Даже 2 ай жакшы иштеди. Мына акыркы жарым ай, 1 айга жакын уже акырын колун сала баштаган бюджетке. Акырын колун сала баштаган. Колун сала баштаганда биз колуну мыйзам менен кырка чаптык. Биз тим койсок, бул дагы кирип кетмек ичине. Мага кээ бирлери айтышкан, тим койбойсузбу, 1-2 ай, бир жолу батсын, анан кийин кармайбыз деп. Мен айттым, жок. Башында кармайбыз, уже достаточный факты, несколько фактов, которые он вошел. И азыркы күндө иш тергелип атат. Мен ойлоймун, биз муну менен мамлекеттин бюджет сактап калдык. Мен дагы бир маселени айтып кетейин, урматтуу журналисттер. Бул может силерге өтө интересный болушу мүмкүн. Биз мен жана айтып атпайм, кылган ишибиздин баары аракеттерим мамлекетте ушул канча жылдан бери саясатта жүрбөйүнбү, кылган ишимдин баардыгы мамлекетимдин гана пайдасы үчүн болгон, мындан ары ушундай болот. Ошондуктан көптөгөн мен атыма критикалар айтылып атат, айтып атасыздар, деп атасыздар. Биз буну критика катары кабыл ала беребиз. Критиковать эте бериңиздер. Урматтуу журналисттер, Адахан Кимсанбаевич боюнча, протокол чыры боюнча менде эч кандай юридикалык маалымат жок. Себеби ал иштин баарын башкы прокуратура тергеп атат. Ошондуктан иштин жагдайлары, анын толуктоолору, анын ичиндеги ар түрдүү иш аракеттердин баардыгы ошол иштин ичинде болот. Ошондуктан мен азыр ал боюнча эч кандай бир юридикалык жактан обоснованный жооп бере албайм. Ал жумуш